ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси жаратуучусу, рызкы берүүчүсү, кыяматтын ээси, падышалардын падышасы Аллах Таалага чексиз макталар болсун. Ал заттын акыркы пайгамбары биздин устазыбыз, мугалимибиз Мухаммад саллаллаху алейхи саламга да салаваттар болсун. Андан соң ассаламу алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда кайрадан 24 саат өтүп өтпөй 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн аттуу долбоору менен эшик какпай үйүңөргө кирип келдик. Буга чейинки программалардын бардыгында мен эскертип келем. Күндө эң сонун деген адамдар менен ошо биздин кыргыздын сыймыгы болгон, бүгүнкү күндүн каарманы болгон адамдар менен маек курабыз. Алардын да көөдөнүндөгү бар сырларын, айта турган кептерин, бышып жетилип турган пикирлерин 40 мүнөт ичинде ортого салганга аракет кылабыз. Рамазан деген мектеп өзүнө жараша талаптары бар, өзүнө жараша сыноолору бар. Биз адатта күндө 2ден конок чыгарабыз, бирок кээде бир коногубуз келбей калат. Кээде себептер ар түрдүү. Мен ойлойм бул да болсо жараткан Кудайдын бир каалоосу. Сөзсүз бири келбей калса, келген адам өтө кызыктуу адам калат. Демек ошол адамга көбүрөөк убакыт жетсин дейби. Иши кылып бүгүн бизде студияда мен сыйлаган адамдардын бири. Бири гана мен эмес, ушу Кыргыздын сыймыгы, жылдызы, байрагы, желеги, манасчысы Ырысбай иним Исаков отурат. Салам алейкум, раке. Алейкум ассалам. Кандайдың Ырысбай? Жакшы, сиз мактагандан бери үстөлүмдө көтөрүлө баштады. Бала багырың тынчпы? Кудайга шүгүр. Үй бүлө тынчпы? Бардыгы тынччылык, аманчылык, эсенчилик. Орозоң кабыл болсун. Рахмат жалпы. Арыктап калыпсың, азып калыпсың бир аз. Карайып да калыпсың. Күнгө күйдүк, айыл апада жүрдүк, тирилик кылдык. Каяктарда жүрдүң? Эмне менен алексиң? Дыйканчылык, багбанчылык. Дыйканчылык кыласың. Эмне эгесиң? Эми ар кандай нерсе. Бизде биринчи күрүч айылда, анан эми башкаларга жардамдашып, азыр алма бактарды өстүрүү менен алектенип атабыз да, ушундай бир кызык нерселер. Аллах берекесин берсин. Рамазанда иштеген өзү үзүрлүү мээнет болот. Рамазанда мен ойлочу элем эс алып жатканда көп күч кетпейт, анан иштеп атканда кыйналып калат го деп. Жок, тескерисинче билинбей өтүп кетет экен дагы. Иш менен алектенип отуруп, ооз ачар убактысы качан келип калганда байкабай каласың да. Бекер жатканда тескерисинче улам саатты карай берип, курсагың өзүнөн өзү ачып калат экен. Быйыл гүл чектиң. Дыйкандардын абалы кандай өзү бизде? Эми быйыл жаз кечикти. Жаз дээрлик болбой да калды ал эмес. Жаздын кечиккен аз келгенсип жайда кечигип атат. Мына ушул себептерден алып караганда бир топ эле кыйын болот го деп отурам быйыл. Эми Кудайдын буйругунан көрөбүз. Берекесин берсин. Берекесин берсин. Мен бир кызык эле адаммын да, кылган ишим деле бир кызык. Мен ошо 30 күндүн ичинде мынтип пайказ кылып карасам, Ырысбай саясатчысын алып келип алып, молдочулук жөнүндө сүйлөшөм. Доктурун алып келип алып, техника жөнүндө сүйлөшөм. Журналистин алып келип алып, кайрымдуулук жөнүндө сүйлөшөм. Манасчыны алып келип алып, дыйканчылык жөнүндө сүйлөшөм. Бул кандай? Не деген заман ушул? Эми жер көркү тура жаз деген желпинет кыздардын азы менен жеринен мыкты жигитке жетимишен арасы деген дейт. Баракелде. Сөз түрдө бир эле кесип менен же бир эле нерсе менен алек болуп калбаш керек. Анын турмуш деген ары чайкайт, бери чайкайт, өйдө өкчөйт, ылдый өкчөйт. Ошол мезгилде ар кандай сыноолор болушу мүмкүн, кырдаалдар болушу мүмкүн. Анын үстүндө белгилүү чакырса, маселен манасчыны чакырса, кантип аян алып калдың эле деген күнүмдүк баягы калыпка түшүп калган суроолор менен башталат да. Ага караганда мындай жайбаракат башка турмуштан сүйлөшкөн өзү да кызыктуу болот. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, Ырысбай, мен сени менен эфирден сырт деле көп сурайм Манас жөнүндө. Ооба. Манас менен чоңойбодукпу? Биздин көнөрбөс жамагыбыз, жомогубуз, Кыргыздын паспорту дейбизби? Ушу айланса болот, Манасыбыз. Мен молдодон да көп сурайм,
кантип даарат алабыз, кантип намаз окуйбуз. Анан Манасчыдан да сурайм. Бүгүн эл Манаска кызыгабы? Мурдакка караганда Манаска болгон кызыгуунун абалы кандай? Бул өтө татаал суроо. Бир кылка жооп берген болбойт. Биринчиден сиз экөөбүз чындап эле бул мааниде бул багытта көп сүйлөшүп атпайбызбы, э? Ошол арада элдин арасында кызыгуу кандай дегенде жакшы деп жооп берсе болот. Себеби мурункуга караганда азыр көңүл буруулар көп. Манас жаатында иш-чаралар көп. Көпчүлүк ушул Манас деп эле аткандай болот. Бирок бул үстүртөн гана да, чындап келгенде. Тереңинен билип, Манас ар бир жүрүшү кандай болгон, эмне болгон деген нерседе тереңинен өздөштүргөндөр бирок дээрлик жок эсе. Бул өтө бир татаал нерсе да. Манас дүйнөсү өзүнчө бир аалам. Анан айрымдар бар, Манасты изилдедик деп алат дагы, Манастан өзүнө керектүүсүн гана издеп таап алат. Калган жагын коюп коет да. Анан ошол өзүнө керектүүсүн өзгөчө мына азыркы учурда ушундай бир бөлүнүүчүлүк, жана теңирчилик, жана ислам фанаттары деген бөлүнүүчүлүк пайда болуп, кыргыз экиге бөлүнүп ушундай болуп калбадыбы тилекке каршы. Ошондо ар кимиси өзүнө керектүүсүн гана камтыйт да. Алат мына бул жерде биздики турат дейт. Жалпы жонунан Манасты бириктирген жолун карап көрүүгө чама чаркыбыз жетпей атат тилекке каршы. Манаска чабуулдар да башталды го бир кезде. Эмне болду ушул абал? Бир кезде эмес, бул мезгил менен дайым болуп келген көрүнүш. Ошо акыркы чабуулдар. Манаска чабуулдар дайым болуп келген көрүнүш, бирок Куданын кудурети, жараткандын жазмышы менен болот бардык нерсе. Биз ошол нерселерге себепкер кылып бир адамды жаратып коюш мүмкүн. Сен кыйкырып чыгасың, сен айкырып чыгасың, сен жана башка деп. Ошонун негизинде бирок өз күчүн өзү сактап келаткан нерсе да. Асылгандар болот, кашынгандар болот. Ошону менен өз учурунда алар деле калып кетет. Мына бүгүнкү күндө соц тармактарда да ушундай нерселер өтө көп жарыяланып атат. Буну баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Көпчүлүк, коомчулук, жалпы журтка кайрылуу жасап коюш керек да. Жанагы аты жоктор, фейк деп атпайбызбы? Ошол фейктер кайрылуу жасап атат дагы, бир бузукулукту ортого чыгат. Манас боюнча сөгүнгөн сөздөрдү айтат. Манасыңды ал бул дейт. Ислам боюнча да ошондой нерсени, бул Кыргызды экиге бөлүү саясаты жүрүп атат. Бул нерсеге эч качан алдырып ийбеш керек. Дин анан өзүнчө, Манас өзүнчө эки башка түшүнүк бири-бирине карама каршы келет деген нерсе болбош керек да. Манастын жолу ырас өзүнчө, бирок бири-бирине карама каршы келе турган жол эмес булар. Бирин-бири толуктап тура турган, бышыктап тура турган нерсе. Мына ушул нерсени түшүнүп алып, анан жанагындай аты жок, ар кандай козуткуч сөздөрдү, ар кандай козуткуч нерселерди жарыялап аткандарга кабагым кашым дебей, ага маани бербей коюш керек болсо. Азыр аларга маани берилбей деле калды. Мына ошол кээ бир ошо аты жоктор эч ким маани бербей атканына чыдабай ачыкка чыгып алып. Эй, менин сөзүмдү укпай атасыңар деп ачыкка чыгып жиндилик кылгандары да бар, Ысбай. Эми түшүнбөөчүлүк, кээде карап отурсам, ошол айкырып кыйкырып аткандар, ачыкка чыгып аткандар деп атпайбызбы? Жүрөгү менен жакшы ниети бар да, бирок түшүнүк жакшы болбой калган. Мына ушуну таптакыр менин пикирим келишпейт, менин көз карашым башка деп эле аларды да жеккире берген өзү туура эмес. Алар бир момент бар да, Ырысбай, эгерде адам өзүнүн аты менен ачык эле чыгып, бул менин оюм десе, аны менен эсептешесиң да. туура. Мына социалдык желеде бир өзгөчөлүк бар экен да, жанагы Гүлчатай деп коем мен, сен аты жок деп атпайсың, мен Гүлчатай дейм да, паранжыны кийет. Анан ушу көрүнгөндүн ашмалтайын чыгарып өч алабы дейм да, ушуну менен рахат да, бул мындай да, үйүндө аялына сөз этпеген, же баласына сөз этпеген, же эрине сөз этпеген ушундай адамдар болот да. Көчөдө чыгып, үнүн катуураак чыгарып сүйлөй албаган адамдар болот. Ошолор соц тармактарда баатыр. Себеби аны айгой деген эч ким жок. Кенен өзгөрткөн, сүрөтүн өзгөрткөн. Анан жада калса,
мындай бир мен көп айтам ушул нерсени, кайталагандан келме бузулбайт дейт, кайра кайталап айтып кое берели. Өрдөк сууда сүзүп жүрсө, короз жээкте карап туруп, "Эй, башты сал. Бутту шилте. Ошентип сүз деп үйрөтүп коет" дейт. Өрдөктү. Ошондойлор көп да. Өрдөккө сүзгөндү үйрөткөн корозтор соц тармактарда кенен жайылат. Ооба. Рахмат. Ырысбай, биз азыр маегибизди улантабыз. Каналдын да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, азыр бизде жарыя бар экен. Анан улантабыз. Ассаламу алейкум, көрсөтүүнү улантабыз. Биз эфирде 5 канал Орозодо 30 күн. Мен Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн бизде конокто биздин жылдызыбыз, кыргыздын ушундай бир манасчысы Ырысбай Исаков конокто. Ырысбай, башканы коюп Манас жөнүндө сүйлөшөбүз. Жарайт. Мусулмандардын бүгүн Манаска болгон мамилеси өзгөрдүбү? Буну да өлчөй алабызбы? Ооба, өзгөрдү. Биринчиден мен көптөгөн аалымдар менен, агалар менен, инилер менен ушундай чайлашып отуруп калган учурда мусулман аалымдары менен да дайым Манас жөнүндө сүйлөшөбүз. Албетте Манас жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан кызыгуу менен, кадимкидей берилүү менен, кыргыз уулу да биз мусулман десе башка адамды, кыргыз десе башка адамды түшүнүп калган коомдо жашап атабыз. Таң калыштуу көрүнүштө. Жок, андай эмес. Кыргыз мусулманы деген түшүнүк кириш керек да. Ошол кыргыз мусулмандары Манасты баса калып окуп, жата калып тыңшап, көңүл ынтасы менен эле берилип, абдан жакшы көз карашта. Бир гана маселе бар, башы чечиле элек, аягы чечиле элек маселе. Манас намаз окуганбы? Манас кайсыл доордо болгон деген нерсеге толук жооп берүү мүмкүн эмес. Себеби Манастын башаты байыркы бир мезгилдерге динозаврлардын дооруна барат да. Аягы келип кече Наполеонго чейин жеткизип ийген манасчыларыбыз. Өзүнүн көргөн доору, өзүнүн изи калып кеткен ар бир манасчынын. Ал эми Манас мусулман болгонбу деген маселеде мусулман болгон деп толук ишенимдүү жооп бере алабыз. Ал бир Кудайга сыйынган. Демек, мусулман болгон. Ислам менен да жашаган Манас бар. Ооба. Ислам менен жашабаган мурдагы Манаста бир Кудайга сыйынган Манас. Ооба, исламга чейинки Манасыбыз деле бир Кудайга сыйынган, эгер ошентип ала турган болсок. Бирок бул жерде бир маселе бар да, жанагы Сагынбай, Саякбай аталарыбызда, ошол эле Жусуп Мамайда, ошол эле бизге жеткен Манаста мусулманчылык өтө терең, өзгөчө Сагынбайда. Бул эмнеден дегенде ошол мусулман доорунда жашаган алар да. Ушул нерсени эске алыш керек да. Анан Сагынбай атабыз өзгөчө анын казаттарында Манас табытынын согушу диний казаттардан болуп кетет да. Муну Сагынбайда Манасты исламдан ажыратууга мүмкүн болбой калган жерлери бар. Ал эмес дайым эле кайталап жүрбөйбүзбү? Ал эмес Курандагы ар бир аят сүрөлөрдөн бери ырга салып ийген укмуштай кулкулдап атты башканы коюп. Тууду деген ата жок, туу сыпатындагы ата жок, туудуру деген эне жок, туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок деп кадимкидей ырга салып ийген. Сагынбайда жана акыйданы айтып атканда ыйлабаган адам болбойт. Ооба. Куданын билсең бирлигин, кубаттуу болот тирилигин көрбөй туруп, унаны көңүлдөн чыгар кирлигин деп. Мындай нерселер абдан көп да. Бирок эгер башынан келе турган болсок, ошол манасчылардын башаты, эң биринчи Манасты баштаган деген уламыштар бар да. Ошол Токтогул ырчы. Токтогул ырчы мусулман дини кыргыздарга жаңы келип аткан Кудайырхандын тушунда катуу кагылыш болгон учурларда болуп калгандагы бул исламга каршы чыкты деп дарга асылган. Бул тарыхый чындык да. Андан алып караганда анда башка болуп калат. Бирок маселе ал Манас табыз ислам динин кабыл алганбы же албаганбы дегенде эмес болуш керек да. Биз башка коомдо башка жашоодо жашап атабыз. Ал Манас табыздын доору башка доор. Ошол доордун көз карашы менен карашыбыз керек биринчи. Экинчиден, кайсыл доор болгон күндө дагы Манастын ар бир сабынан, ар бир тамгасынан тактап, аныктап билсек болот. Ал бир Кудайга сыйынган.
мындан келди Манастабыз мусулман болгон. Арыспай, мынау ошол Токтогул Манасчынын айткандары сакталганбы? Жок, Токтогул Манасчынын айткандары сакталбай алган. Ал кишинин айткандары Манас болгонбу өзү? Манас болгон. Манас айткан. Бул мындай да, Манастабыз качан болгону белгисиз. Биринчиси, кайсыл доордо болгондугу белгисиз. Бирок ошол доордон баштап качан Манасчы чыкканы да белгисиз да. Биринчи Манасчы ким болгон дегенге бүгүн эч кандай таяныш жок. Божомол гана айтабыз. Бирөө Жайсаң ырчы болгон дейт, бирөө Ырамандын ырчы уулу болгон дейт. Бирок булар божомол гана. Болгондо дагы жөн эле ошо Манастын жанында жүргөн ырчылар болгон үчүн гана божомол кылып атышат да. Манасчылык дегендин өзүнүн касиети, өзүнүн табияты таптакыр башка. Ал ырчылык эмес. Алар ырчы болгон. Манасчылык деген жанагындай кадимкидей түш көрүп калып, анан Манас айтып калган көрүнүш да, бул башкача кубулуш өзү. Ырчы уулда дагы, Жайсаң ырчы дагы андай болгондугун айтылбайт. Ал эч качан айтылбайт. Алар Манастын жанында жүргөн ырчылары. Албетте Ырамандын ырчы уулу, Ырамандын ырчысы ырыстуу Манас кептерин ыр менен айтып турчусу деп атпайбы? Ыр жагынан курчушу деп атабыз, Жалаң үйдүн боорумун жарым күн ырдаган Жайсаң ырчы деп атабыз. Анын ырчылыгында чек жок. Бирок Манасчы деген түшүнүк алардын доорунда болгон эмес да. Ошол доордон, уламалуу доорлордон бери көздөй келе берген дагы кечеги Келдибек, Тыныбек балгооздордун тушуна жеткенде гана Манасчылар жөнүндө маалымат алабыз. Алардын башатында Ошо кайсы доорго келет? 17-18 кылымдар. Ошол доорго чейин изи жок Манасчылыктан. Анан бирок ошолордун оозунда айтылып калган Нооруз ырчы, Токтогул ырчы дегендер болгон да. Ошол эки ырчы, Түлөберди деген Манасчы болгон баалык Манасчынын устаты маселен ушундай бирин серин гана айтылып калган да. Анан бардык Манасчылардын ошол Сагынбай Манасчынын, Келдибек Манасчынын, Тоголок молдонун, башкалардын айтымына бардыгын оозеки айтылып калган нерседе ошол Манасчылыктын башаты Токтогул деп айтылат да. Эмнеге дегенде Токтогулга чейин Манас доорунан бери карай бул нерсе Манас дүйнөсүндө өзү айтылат. Кыргыз болуп турганда бул унутулбай турган, сезимге куюлган нерсе болду деп айтылат да. Бирок кыргыздыгын жогото баштаган мезгилде анан жанагындай Манасчылык деген түшүнүк кире баштаган дейт. Ага чейин ар ким оозеки жүзүндө бирөө бир канекейин тайтоорун чапкан жерин өзүнчө айтып, бирөө чоң казат жөнүндө айтып, бирөө көкөтөйдүн ашын айтып, бирок толук айткан киши болгон эмес дейт да. Мына ошону толуктап айткан Токтогул деген ырчы болгон. Токтогул деген ырчы ким дегенде бул Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деген сөз калган. Мына ошол Толубай сынчы менен замандаш, ал эмес ага эни деп бир уламыштарда айтылса, ата бала деп бир уламыштарда айтылган. Бирок ошол Токтогул ырчы, Толубай сынчы, Алдар көсө, Жеринче чечен, Асан кайгы деген кыргыз адабият маданиятынын бир гүлдөгөн доорун пайда кылган адамдарыбыз болгон. Ошолордун доорундагы бир өкүл ушул Токтогул ырчы болгон. Манасчы же Манас айткан киши десем туура болобу? Манас айткан киши Манаска бир нерсени жалганды жамап койсо болобу? Ошол жашап кетеби? Бул мындай. Манасчы жамакчы катары бир нерсени кошуп коюшу мүмкүн. Түз эфирде Мыктыбек түзүк сүйлөп чыкты деп коюшу мүмкүн. Маселенчи, Манас айтып атканда арачолодо ушундай нерселер кирип кетиши мүмкүн. Бирок ал мезгил менен иргелип отурган. Биз эмес Сагынбайды, Саякбайды, ошол аталарыбыз өзүнүн замандаштары, аксакалдар, ай, баландай жерин монтуп кошуп койдуң, бул жерин алып койдуң, оңдо түздө деп оңдотуп түзөтүүлөрдү киргизип турган. Манастын редактору жалпы эл болгон да, азыркы тил менен айтканда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Манасты окуган киши өтө сейрек болгондон кийин анан ар ким каалагандай айтат, аны редакциялаган эч ким жок. Манастын өзүнүн касиети дегенин айтам да. Ошо Манастын касиеттүүлүгү канчалык деңгээлде өзүн булгатат? Дейм да, мисалы үчүн, мейли кээ бир мындай бир көркөмдүк каражаттарын мейли тим коелу. Түз эфир деген кирип кетсин, троллейбус деген кирип кетсин да. А вот өзөгү бузулбас, өзөгүн буза алабы бирөө жарым? Жок, бузулбас, өзөгүн бузууга жол бербейт. Эч качан бузууга жол берген эмес.
айрым жанагындай кошумчалар ар кимдин өзгөчөлүктөрү кирип отурушу мүмкүн. Негизинен Манастын уулу Семетей, атасы Жакып, небереси Сейтек, душманы Коңурбай Жолой, досу Алмамбет, чоролору Чубак Сыргак, туулган 6 айда туулган, таласка ордо күткөн, анын жанында ата бабалары жердеген, Бөкөтөйүн ашык аркырада өткөн деген сыяктуу бузулгус өзөктөрү бар да. Ошол бузулгус өзөккө дини киреби, кирбейби? Жок. Дини кирбейт, тилекке каршы. Бул дин биринчи кимден кирген деген нерседе балык манасчыдан деп жооп беришет. Балык манасчы Оторкан деген жомокту айткан дейт. Оторкан деген жомокту айткан бул исламга чейинки болгон окуя деп, ага ошол өз заманынын аалымдары тыюу салгандагы андан кийинкисин айта баштаган дейт да. Оторкан бул Манас баатырдын бабалары жөнүндө жомок болгон да. Анан ошондон кийин анан ислам көбүрөөк орун ала баштаган Манастан. Бирок азыркы биз окуп аткан Манасты мен мисалы үчүн исламдан бөлүп карай албайм да. Мен айтып атпайм, Сагынбайды окусаңыз, Же мен ал доордо жашабаганым үчүнбү, же ал доор жөнүндө такыр маалыматым болбогон үчүнбү, мен ата бабамды жапайда элестете албайм. Ишенесиңби? Жанагы таштарга эчкинин сүрөтүн тартып эле бизге маданият кылып таң улап атпайбы? Мына Борбордук Азия элдери Кыргызбай өтө көркөм орнаменттерди, оймолорду, чиймелерди сонун кылып маданиятка айландырса, биздикилер жанагы таштагы эле эчкини тартып ошону эле маданият кыла берет да. Мен ушуну ала албайм десең. Ушу биздин ата бабаларыбыз бир кезде ушу отко, ташка сыйынып лүлүлөп кыйкырып жүргөнүн мээм көтөрбөйт. жок, мындай нерсе караш керек да. Отко, ташка сыйынган дегендин өзү туура эмес түшүнүк. Бул иттин ээси болсо бөрүнүн кудайы бар деген кыргыз ар бир нерсенин өзүнүн ээси бар деп түшүнгөн да. Ээси демек диний жолдо жана пири, периштеси деген сөз. Кыргыз ошону ээси бар деп түшүнгөн дагы ар бир нерсеге өзүнчө сый мамиле кылган. Отко сыйынган, ташка сыйынган деген түшүнүктүн өзү туура эмес. Отко барып Кудайга сыйынган ал жерде мазар таюу деген түшүнүк бар да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондой отко, ташка сыйынуу күч алып атат да. Бүгүнкү күндө. Илгери бабаларыбыз андай кылган эмес. Кайсыл жерге барса, али десең мен ушуну айтамын, мен кантип эле мен таң калам, Ырыспай. Биз ушундай бир муун болдук, ата бабаларыбызды келесоо деп эсептеген. Жок. Ошол маселе мында да, биздин бабаларыбыз мындай болгон деп мактанабыз, Биздин бабаларыбыз мындай болгон дейбиз. Эмне үчүн ошондой болгон деген суроону бере албайбыз да. Биз мактанышыбыз керек, өзүбүз ошого тете иш кылып мактанышыбыз керек. Биздин бабалар кыйын болгон, кантип кыйын болгон? Технологиялык жетишкендиктердин алдында жүргөн. Япония сыяктуу азыркы. Мына Евтухова деген окумуштуусу айтып атат орустун Южная Сибирь в древности деген китебинде. Кыргыздар жасаган кылыч өтө баалуу болгон. Демек технологиясы мыкты болгон да. Аны кытайлар алтын, күмүш, зер берип, аянбастан көп берип атып алган. Аны кыргыз жасаган кылыч кериктин мойнун шылый түшкөн дейт. Мына курчтугу. Аны кантип жасаган? Ошончо техникага жетишпесе жасай албайт болчу да. Азыркы компьютерди жана башкаларды жасап аткан Америка, Япония деген сыяктуу өлкөлөрдүн алдында жүргөн деген сөз. Биз ошентип алдыда жүрүп, анан кийин мактанышыбыз керек. Жөн эле мактана бербешибиз керек. Кайра Манаска кайталы. Ырыспай, бизди эмне үчүн Манасты бүгүнкү күндө сенин оюңча? Сен ушул мухитте жүрөсүң. Биз жээгинде көрбөгөн адамдарданбыз да, сен ал жерде чүмкүп ойноп жүргөн баласың. Ырыспай, эмне үчүн бүгүн Манасты исламдан ажыратуу кыймылы ушундай күч алып барды? Бул жадагы бөлүнүүчүлүк саясатта мен көп айтам, бул нерсе өзү туура эмес. Манасты исламга байлап коюунун өзү да туура эмес. Манасты исламдан ажыратып салуунун өзү да туура эмес. Манас бул диний китеп эмес. Муну да эске алышыбыз керек. Манас бул маданиятыбыз, тарыхыбыз, өткөнүбүз, ал тургай келечегибиз да бар Манаста. Манаста мен айттым динозаврлар доору деп. Эми бир кызыктуу нерселерди айтып берейин. Жалпы элге дагы жаңылык боло турган нерсе. Азыр технология жөнүндө сөз кылдык. Мына ошондой технологиялар бар Манаста. Биз түшүнбөгөн. Маселен,
кондиционер. Сағынбайдың тұшында, Жекелдибектің тұшында кондиционер деген түшүнүк жок болгон. Туурабы? Бирок Манаста айтылат ал. Кыштын күнү болгондо кызытып соккон деми бар. Жайдын күнү болгондо жанга салкын жели бар дейт. Мына жанагы Кытай калмактарынын, душмандардын, бутпарастардын, бут кудайларын сыйынуучу жайларын ушундай бир сонун аба жүргүзүп, аны дуба көйлөр кечкө деген эл болгон, ошолор дуба менен алардын эски түшүнүктөн алганда мына илим бардыгы дуба да, сыйкыр да мунун баары. Ошол жөнүндө айтып атат да, ушундай дуба менен кышында жылуу жел киргизип, жайында салкын жел киргизип ушинтип кармап турган дейт. Мен сени түшүнөм. Илимий ачылыштарды мен да бир аз сүңгүп карадым. Мына мисалы Кытайда баягы нефрит фигуралары, ушулар жанагы аярлар деп коебу? Ооба. Алардын Кытай бүгүн анык экенин айтып атат. Бул биздин эпоста жүрөт. Бул жагында көп да. Мен башканы айткым келет да. Мисалы үчүн мен Сагынбайдын нускасын окугум келет. Ооба. Анан мен аны кантип диний китеп эмес дейм. Ар бир барагында мындай нерсе бар да. Аллах деп турат, ар бир китебинде диний китеп дей турган болсок, мындай нерсе бар. Диний китеп катары карай турган болсок, ал жерде Мухаммед пайгамбарыбыз аршыга көтөрүлгөндө, миражга көтөрүлгөндө, миражыдан деп айтып атпайбы Сагынбай атабыз. Ошондо Манасты көргөн дейт. Баатырлардын алтын тажы башында, набилердин кашында, баатырлардын жанында, пайгамбарлар сабында бир киши турган дейт. Бул адамга неткен деп, не себептен мынчалык даражага жеткен деп пайгамбарыбыз Жебирейил периштеден сурады дейт. Ушу эпоста жүрөт. Эпоста айтылат, Сагынбайда айтылып атат да. Ошондо Жебирейил периште Манас жөнүндө айтып берет. Бул ушундай деп. Анан миражыдан келгенден кийин анан сахабалардын бардыгына Манас жөнүндө айтып берип, ашпышын кадимкидей тасма катары көзүнө көргөздү дейт. Кырк чороосу бүт барды карагаш каркымактар менен бардыгын көргөздү. Андан кийин анан ушул кишиге менин аманатым бар, ким жеткирет деп. Ким жеткирет деп ошондо ачалбарс кылыч менен ак келте мылтыкты берди. Муну Абу Насыр заманы. Биз Айкожо деп атабыз. Ошол Айкожо 550 жыл жашап, анан алып келип берип атат. 40 жылтери менен келип. Ушул чындык деп кабыл алабызбы? Эмнеге болбойт? Кантип далилдейбиз? Бул накыл нерсеге кирип атпайбы? Жок, бул кечиресиз. Динде мындай нерсе бар. Мен уккан, мен көп билимим анчалык эмес, бирок мен укканыма караганда Имам Бухари хадистерди жыйнаганда маселени мындай бир окуя болду дейт да. Жалаң чыл адамдардан гана жыйнаган дейт. Бирөө калп айта турган болсо, ошонун хадисин алган эмес дейт. Кимдир бирөөнү сурап калат. Ушул калп айтты эле десе, жок, бул калп айтканын көргөн жокмун, бирок эшекти бош торбо менен чакырып атканын көргөм десе, малды алдаган адамды алдайт деп анын хадисин албай койгон дейт да. Ушинтип отуруп чынчылдардан жыйнап отурган, демек чын нерсеге таянып отурган дейт да. Андай болсо, ушундай таянч менен кимден ким уккан, кайсыл нерседен келип калган деген далилди таап чыгышыбыз керек. Анан ислам аалымдары ушундай болгон деп. Бери бир нерсе бар. Мен диний китеп дегенде диний өкүм чыга турган китепти айткан жокмун. Диний китеп дегеним дин тууралуу китеп. Ал башка маселе, Ар бир барагында дин жүрөт. Ар бир барагында акыйда жүрөт. Азыр сен айтып аткан нерсеге деле кайта турган болсок, Бухаридин же башка хадистердин жыйнагында жок болсо, бул жок деген нерсе эмес да. Ооба. Бир Кудай билет. Бул жөнүндө сен айткан нерсени мен белгилүү эле алымдардын да уздан уккам. Мен да көп уккам, буга чейин да көп уккам. Болгону бизде далилибиз жок. Мына Ким Санбай ажынын мечитинен бирөөгө жолугуп калып, ал жерде анын айтканын уккамын. Бул нерсе Самаркандан чыккан деген нерселер бар да. Самаркандагы эшен кожолор ушул жөнүндө көп айтчу эле деп айткан. Сагынбай атабыз ал жактарга барган, Ташкент, Самаркандарды кыдырып бир жанагы союз учурунда кыдырып калган учур болгон да. Ал эмес мусулманчылыкты окуп калган учурлары болгон. Балким ошондон укканы бардыр. Ал эмес ал жердеги диний нерселер
адам ата менен обоюнан жерге түшкөндөн кийин канча жыл бирин бири табыша албай жүргөндүгүн, ортого ийбилистин түшүп алып азгырык салгандыгын жана башкаларын мындай нерселер өтө көп, өтө көп. Бүт ал эмес ошол Айкожо келгенден кийин тозок менен бейишти көргөзгөн окуялар чылгый көп да. Кызык кубулуш бар да. Балким бул келечекте чечиле турган маселе. Мен башка жерлерде ошо алымдар менен сүйлөшүп отуруп калганда жуктап түшүмө кирбеген маалыматтарды угам. Аябай күмөн санап угам. Ушундай болушу мүмкүнбү деп. Көрсө Рыспай бизге дин жаңы кирип атыптыр да. Киргенде да бизге балтача кирип атат да. Мунагу бар, мунагу жок депчи. А ортосунда биз билбеген бир канча кылымдык илимди биздин аталарыбыз революция келгенде көмүп кетти да, аны эч ким таппайт. Канча китептерди окуй албай калдык. Мына Илимдер академиясында жатат. Канчалаган уламыштар, диний уламыштар, канча маалымат жоголуп кетти азыр. Бул түрктө бар, персте бар, чоң-чоң элдерде калган да. Бул деле балким ошондой булактарда болушу мүмкүн дейм да. Биз Мүмкүн. Анан калса жакында гана типографиядан чыгып келген хадистерди карап алып. Ооба, анан калса дагы бир нерсе бар да. Биз эске ала турган, бирок акылыбыз жетпей турган нерсе бар. Кыргызда жакшы сөз бар. Чын олый адамга эки дүйнө бир кадам дейт. Бул эки дүйнө бир кадам десе өлүп тириле бере тургандай түшүнөт да, жок, тескерисинче бул жерде көптөгөн сыр катылган. Кыргыз макалдарын чечмелей келгенде таптакыр башка нерсени түшүндүрүп калышы мүмкүн да. Маселен, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дейт. Мен башка жагынан айланып келейин. Бу келесоу деп ойлоносуң да. Атасын өлтүрүп атса, анан энесин берип койсо, бу кандай макал деп айрымдар баш ортот да. Бул деген жаза. Бул деген сен менин атамды өлтүрүп койдуңбу? Эми мага ата болуп бер деген жаза. Ата болуп бер, энемди алдагы мени ата болуп бак деген нерсе. Бул жөнөкөй акылдан өйдөрөк. Өйдөрөк. Ошонун нерсесинде ушул макал жатат да. Чын олуя адамга эки дүйнө бир кадам деген нерседе мен жаман акылымда мындай түшүнөм. Муну арадан түшүнө бербейбиз. Ооба, мен мындай түшүнөм аны. Мезгил мейкиндик деген жок олуй адамдарга. Өткөн чакадагы, келер чакадагы машина беремене деп атпайбызбы азыркы тил менен, саякат куруп жүрө берет. Пайгамбарыбыз Манасты көрүшү мүмкүн. Манас баатыр пайгамбарыбызды көрүшү мүмкүн. Ал биздин акылыбызга сыйбаган нерсе. Албетте. Мен ушуну айткым келет. Ал кайсынысы кайсыл доордо жашагандыгы жөнүндө биз билүү, ал башка маселе. Кээде ушуну сурап Манастын өзү турат, көөнөрбөз мөөрү менен турат. Ошо кайсы доордо жашаган деп жинди кылат да. Манастын паспортун көрсөтсөң да, буну каерден жасаттың деген күмөн чыгат. Ооба. Жана бизде динде бар да, сен пайгамбар саллаллаху өзү айтат да, ушуну мааниси ушундай. Булар Аллахтын өзүн көрсө да тана албайт деп. Ушундай мааниси бар. Кийин алымдар да айтат, пайгамбардын өзү келсе да тана албайт деп. Пайгамбардын доорунда да болгондо пайгамбарды да тана албагандар. Ошон үчүн адам эгер жүрөгүндө күмөнү болсо, Манастын өзү келсе дагы сен артистиң дейт да маны. Жанагы жаман көргөндүн бөркү казанбактай деп коет да кыргыз. Жаман көргөн адам жаман көрүп эле тура берет. Бирөөнүн балтасы жоголуп кетиптир. Бир кишинин. Анан ким алды деп шекшип отурса, кошунанын баласы өтүп баратат. Мындай караса көзү башкача. Ай ушунун көзү сол көз эмес ай. Мына ууру көз дейт да. Ушу кылтыйып басып кетип атканын карасаң, деп бирок сурай албай кантип айтсам деп жүрүп, балтасы өзүнөн табылып калат. Табылып калгандан кийин жанагы бала өтүп баратса, жоодурап көзү деги боор экен. Дегендей да, ушу жаман көргөндө башкача көрүнөт. Рыспай, сен менен сүйлөшкөн бир рахат. Мен эс алам сен менен сүйлөшкөндө. Мунагу жашоодон көтөрүлүп кетем кээде. Рахмат. Сага Аллах разы болсун. Юбилейиңе тынчтык берсин. Айтканыңыз келсин. Ажыр сыйлыктарын берсин Аллах Таала. Чыныгы манасчы, намазы, даараты менен болот деп бала кезден укчубуз. Мен ошон үчүн сени сыйлайм, Рыспай. Рахмат. Сен жалган айтпайсың. Сен манасты жалганчылык менен айтпайсың. Туура. Илайым ушу шагирттериң болсун. Ушул нерселерди өткөрүп берүүкөм. Ушу биздин элге ушу Манас бабабыз паспортубуздун сакталышына жардам бер. Кандай болсо ошондой калсын. Рахмат. Анан биздин да сага болгон урмат сыйыбыз, мына жанагы биздин досторубуз бар. Ратана деген
шириндик чыгарат. Адал. Болсын, болсын. Адал. Анан Леско деген суу бар жерде. И жейсиңби жебейсиң, бирок үйүңө алып барасың. Ал-Халал деген адал эт азыктарынан ушу сага үйгө түйүн. Ырыспай. Рахмат, Эми ыраазычылык сага билдиребиз. чакан мүмкүнчүлүк эл журтка каалооң, тилегиң, куттуктооң дегендей. Бүгүн кадыр түн деп белгилептир. Ошол кадыр түн боюнча чакан ырым бар эле, ошону окуп берип коеюн. Калган нерселердин баардыгы ошол кадыр түндүн ичинде болуш керек. Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак деп атпайбы. Мына ошол кадыр түндө жалпы журтка бакубатчылык, бардарчылык, эсенчилик, токчулук, молчулук, ыйман, ырыс, кешик каалайм. Анан ошол ырды окуп берип Ырыспай, коеюн. мени шаштырып атат. Тез окуу. Жарайт. Береке ырыс чачкан түн, бейишке эшик ачкан түн, жаңыдан туулган баладай жан дүйнөң балкып жаткан түн, коюлуп бакыт келген түн, Куранды баштап берген түн, ыйманын пенде толтуруп ырыскысын терген түн, мусулман дүйнө күткөн түн, 1000 айга жеке түткөн түн, асманга сыйбас периште айланып жерге түшкөн түн, кут жааган күнгө байыр түн, Курандан бизге дайын түн, кылымга тете сыйын деп, Кудайым берген кадыр түн. Кадыр түнүңөр менен жалпы кыргызстандыктар. Аллах кабыл кылсын. Эли журт, ушуну менен бүгүн бизде конокто белгилүү манасчыбыз, биздин сыймыгыбыз Рыспай Исаков болду. Кандай бир сонун сөздөрдү айтты, кандай бир сонун маалыматтын, буну кыргыз мусулманы жүрөгү эзилип эсе ала турган сөздөр. Эртең да Кудай буйрса, мына ушундай бир жылдыздуу адамдарды чакырганбыз, күтөбүз. Аллах насип етсе дагы эфирге чыгабыз. Бардыгыңыздарга бүгүн кадыр түнүңүздөр кабыл болсун ибадаттары ылайым. Бүгүнкү түн кадыр түн болуп калсын тилейбиз. Ассаламу алейкум.